Күндүз жылдызды ким көрөт? Бирөө ыймандуу кызга үйлөнөт. Кыз абдан такыба болгондуктан көп ибадат кылчу. Ар дайым күйөөсүнө көңүл буруп, анын оюндагысын айттырбай аткарып турчу. Күйөөсүнүн кийимин жууганда Аллахты эстеп, зикир менен жуучу. Тамак бышырганда даарат менен Куран окуп бышырчу. Күйөөсүнө жасаган ар бир мамилесинде Аллахты эстеп турчу. Адал тамак, таза жашоо күйөөсүнүн зээнин ачып, күндөн күнгө жашарып, күч кубаты аша берет. Алгач аялынын такыба тазалыгына ыраазы болуп, ага жакшы мамиле жасаган күйөөсү кийинчерээк аялына анча көңүл бурбай, өзүн андан өйдө сезе баштайт. Кээде аялына жаман сөздөрдү да айтып жиберчү болот. Бирок аялы ага мурдагыдай эле жакшы мамиле жасай берет. Аялдын тазалыгы менен такыбалыгы эркекке катуу таасир бергендиктен күйөөсү күндүзү асмандагы жылдыздарды көрө турган даражага жетет. Ал досторунун арасында күндүзү жылдызды кимиң көрө аласың деп мактана баштайт. Өзүнүн мынчалык бийик даражага жеткенине манчыркап кеткен күйөөсү бир күнү аялына көңүлүн оорута турган катуу сөз айтып жиберет. Анын адилетсиздигине чыдабай кеткен аял: "Сүйүктүү абышкам, сиздин ушундай даражага жеткениңизге менин себеп болгонумду унутпаңыз", дейт. "Буга сенин эч кандай тиешең жок", дейт күйөөсү ачууланып. "Менин көзүмдүн курч болуусуна сенин кантип тиешең болсун?" Аялы бул жолу да унчукпай калат. Бирок күйөөсүнө ичи сууп, мурдагыдай жакшы мамиле кылбай калат. Кийимин эптеп-септеп жууп коет. Дааратсыз тамак бышырат. Үйдүн тазалыгына да көңүл бурбайт. Арадан бир канча күн өткөн соң күйөөсүнүн зээни азая баштайт. Дагы бир аздан кийин көзүнүн көрүүсү алсыздап, күндүзү жылдыздарды көрө албай калат. Абалынын начарлап бара жатканын сезип турса да, аялынын алдында күнөөсүн мойнуна алгысы келбей, унчукпай жүрө берет. Бир канча күндөн кийин көзүнүн курчу кетип, түн ичинде да жылдыздарды көрбөй калат. Ошондо гана аялына болгон окуяны айтып, күнөөсүн мойнуна алат. Ошондо акылдуу аял күйөөсүн кечирип, алганың жакшы болсо жакаңа карат, алганың жаман болсо чачыңа карат деген акылды эсине салган экен.